облусунун Жайыл районундагы Сосновка орто мектеби 1970 жылы 750 орунга ылайыкталып салынган. Азыркы күндө 1633 окуучу окуп тарбияланып жатат. 2023 жылы 1 сентябрда башталгыч класстардын эски имаратынын ордуна 250 орунду жаңы имарат ишке берилди. Мектепте спорттук зал, акты залы, китепкана, ашкана, медициналык бөлмө бар. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Мектепте жалпы 96 мугалим эмгектенет. Алардын 13-ü Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы. 10 мугалим Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн алтын фонду ардак тактасына илинген. Азыркы күндө мектепте билим берүүнүн сапатына, мугалимдердин кесиптик деңгээлинин жогорулашына айрыкча көңүл бурулуп жатат. Замандын талабына ылайык инновациялык технологияларды колдонуу максатында шарттар түзүлүүдө. Мектепте электрондук китепкана, 9 кабинетте интерактивдүү доска, 13 кабинетте мультимедиалык проекторлор орнотулган. Мугалимдердин 80% өздүк ноутбуктары менен иштешет. Билим берүүдөгү инновациялык процесстер, инновациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу жана STEM багытында окутуу жана башка түрлүү темаларда республикалык билимин жогорулатуу курсунан үзгүлтүксүз өтүп турушат. Өз билимдерин өркүндөтүүдө Я класс, Знание, Мугалим Эду, Мугалим Ай, WordWall, онлайн тест, PAT, Learning Apps, Медиа сабак орг жана башка интернет блоктарын колдонушат. Республикалык жыл мугалими сынагынын райондук этабында мугалимдердин алдыңкы орундарга ээ болуусу бул педагогикалык жамааттын чыгармачыл эмгектеринин натыйжасы. Предметтик сабактардын, класстан тышкаркы иштердин иштелмелери, долбоорлук изилдөө иштери массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда, YouTube, Telegram каналдарында, Instagram баракчаларында жарыяланган. Физика мугалими Конюшенко Татьянанын жана математика мугалими Калысова Нургүлдүн усулдук колдонмолору өздөрүнүн жеке сайттарында жүктөлгөн. Ар бир даярдалган долбоордук иштердин артында чоң жетишкендиктер бар. Эсеналиева Говор, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана Россиялык Тамак-аш институту менен биргеликте сергек жашоо мүнөзү аталыштагы инновациялык усулдук иштелмелер кароо сынагында 3-чү орунду ээлеп, диплом жана уюлдук телефон менен сыйланган. Мектеп окуучулары республикалык предметтик олимпиадада жыл сайын мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүшүүдө. Айрыкча физика, химия, мамлекеттик тил, тарых, география, биология, математика сабактарынан алдыңкы орундарды ээлешип, областтык олимпиаданын да жеңүүчүлөрү бар. Ушул окуу жылында физика сабагы боюнча Арстанкулова Айназик областтык олимпиаданын жеңүүчүсү болду. 2022-2023 окуу жылында Эрмеков Нурсултан алтын тамга тестирүүлөөсүнүн жеңүүчүсү болуп, артыкчылык аттестатына ээ болду. Албетте, мындай ийгиликтер борбордон алыс жайгашкан айылдык мектеп үчүн чоң сыймык. Ошондой эле мектеп окуучулары заман агымынан артта калбай, онлайн өткөрүлүп жаткан эл аралык, республикалык, улуттук олимпиадаларга, сынактарга катышууда өздөрүнүн активдүүлүктөрүн көрсөтүп, түрдүү даражадагы диплом, сертификаттарга ээ болуп жатышат.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети тарабынан уюштурулган жаш тарыхчы 2023 олимпиадасында окуучубуз 3-чү орунга татыктуу болуп, тарых факультетинде 25% арзандатуу менен окууга сертификат алды. Билим берүү министрлиги уюштурган укуктук аймак долбоорунун алкагында өткөн онлайн олимпиадада окуучуларыбыз 1 жана 2 даражадагы диплом, планшет, смарт сааты менен сыйланышкан. Мектеп окуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн байкоо жүргүзүүчү видео көзөмөл орнотулган. Ишеним кутучасы уюштурулган. Соц педагог тарабынан социалдык абалы боюнча ар түрдүү категориядагы окуучулар жана алардын ата-энелери менен тыгыз иш жүргүзүлүп, түрдүү тематикадагы тренингдер, тегерек столдор өткөрүлүп турат. Мектепте энелер мектеби түзүлүп, жакшы жолго коюлган. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү концепциясын ишке ашыруу максатында алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Мектепте спорт ийримдери, жаш акын, жаш химик, чөлкөм таануу, информатика, драмалык ийрим, көркөм окуу, би, комуз ийримдери бар. Комуз ийриминин алкагында Жаш Тилек комузчулар ансамблі түзүлгөн. Жаш Тилек комузчулар ансамблі КТРКнын Баластан программасынын таланттар музыкалык балдар долбоорунда Атай Огонбаевдин Кыз кербес күүсү менен эфирге чыгышты. Сары Өзөн чолпондору кароо сынагынан бир нече жолу жеңүүчүсү аталды. Би ийриминин катышуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша тандем би тобу түзүлгөн. Бул би тобу республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга ээ болушууда. Жаш акындар ийриминин катышуучусу Эмилбекова Айдай, ЛТР, ТВ-15, Пирамида телеканалдары биргеликте уюштурган Ыркербен теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн диплом менен сыйланып, Ысык көлдө өткөрүлө турган фестивалга жолдомо берилди. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн тематикалык дил баян жазуу, көркөм окуу, сүрөт тартуу, театрлаштырылган инсценировкалар сынактарында мектептен окуучулары жигердүү катышышып, байгелүү орундарды ээлешти. Драмалык ийримдин катышуучулары Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сахналаштыруу боюнча райондук кароо сынакта 3-чү орунду ээлеп, эң мыкты сахналаштыруу номинациясын жеңип алышты. Райондук балдар чыгармачылык үйү уюштурган 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө арналган сынакта мектептин командасы 3-чү орунду ээлеп, акчалай сыйлыктарга татыктуу болушкан. Райондук илим жана техника өндүрүш жумалыгында 9 классынын окуучусу Шаршенкулов Элнур шамал тегирменинин макетин жасап, 3-чү орунга ээ болду. Мектептеги спорттук залдан сырткары спорт комплекси жана күрөш залы бар. Спорт ийримдеринен волейбол, баскетбол, эркин күрөш, шахмат, тогуз коргоол ийримдери иштейт. Бул ийримдерге окуучулар абдан кызыгуу менен катышат жана көптөгөн ийгиликтерди багындырып келишет. Тогуз коргоол ийриминен 8 классынын окуучусу Жуматаева Канымгүл Чүй облустук сынакка катышып, байгелүү орунга ээ болду. Волейбол боюнча окуучулар командасы дайыма райондук турнирлерде алдыңкы орундарды багындырып келишет.
эркин күрөш боюнча ийрими жогорку деңгээлде уюштурулган Таиландда өткөрүлгөн Азия чемпионатынын Босния, Герцеговина жана Грузия мамлекеттеринде өткөрүлгөн дүйнө чемпионаттарынын катышуучулары өсүп чыкты. Азыркы күндө келечектеги чемпиондордун натыйжалуу ийгиликтери өтө көп. Облустук, республикалык биринчиликтерде байгелүү орундарга ээ болушууда. Мектептин материалдык техникалык базасын толуктоонун үстүндө жыл сайын үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүп келет. Келечек үчүн бирге долбоорунун алкагында электрондук китепкана түзүлүп, мектепте 21 компьютер, 5 проектор берилген. Ошондой эле Сосновка айыл өкмөтүнүн жардамы менен информатика кабинети 14 компьютер менен жабдылган. Материалдык техникалык база демөөрчүлөр тарабынан да толукталып келет. Принтер, телевизор, ресепшн, мебель, скамейкалар, ашкана идиштери жана башка. Материалдык техникалык базаны чыңдоо окуучуларга инновациялык технологияларды колдонуу менен билим берүүдө маанилүү. Азыркы күндө Сосновка айыл өкмөтү тарабынан дагы бир компьютердик класска компьютерлерди жана интерактивдүү доска алуу пландаштырылып жатат. Мектептин ашканасы айыл өкмөтү тарабынан ремонттолуп, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан керектүү жабдыктар менен жабдылган. 2019 жылдан баштап мектеп инклюзивдик билим берүүгө кирген. Ал өлкөнүн келечеги коомдук фондунун алкагында бирге окуган сонун долбоорунун негизинде ишке ашырылды. Бул балдардын билим алуусуна бардык шарттар каралган жана ресурстук кабинет ачылган. Ресурстук кабинетте балдар психологу жана логопед иш алып барышат. Инклюзивдик билим берүү бул бир гана атайын билим алуу, муктаждыгы жана майыптуулугу бар балдар үчүн гана эмес, бул бардык балдардын гендердик, этникалык, тил айырмачылыгы, дини, ден соолугунун абалына карабастан ыңгайлуу, коопсуз, сапаттуу билим алууну камтыган окутуу чөйрөсүн түзүү болуп эсептелет. Сосновка айылында жайгашкан Явна кайрымдуулук фондунун жардамы менен мектептин алдында инклюзивдик окутууну колдоо борбору түзүлгөн. Бул борбордо окутуунун максаты мүмкүнчүлүгү чектелген аялуу топтогу балдарды замандын агымына ылайык коомго аралаштыруу болуп эсептелет. Мыкты айылдык мектеп кароо сынагында 2 жолу 1-чи орунга татыктуу болгонубуз бул педагогикалык жамааттын жогорудагы аталган жетишкендиктеринин жыйынтыгы. Сосновка орто мектебиндеги бардык жасалып жаткан иш-аракеттер, билим берүүнүн негизги багыттары чыгармачылык ийгиликтин арты менен жаралып, келечектин ээлерине канат байлап, билимдин даңгыр жолуна түшүшүнө шарт түзүп бермекчи.